эмне жанагындай самсетке чыгатын, концерт кыла турган, туалеттин бөлмөгө чыгатын станокдор жүрөт. Эртең тамашага кетсе, алар жөнөтө албай калат, кымбат. Кыргызстанда Баткен областын мисал алсак, Баткен областында таможня боюнча проблемалар вообще көп да. Ошондой проблемаларды ал жерге Атамбаев айтып атат. Эмне үчүн келип алдың Бишкекке? Эске ошончолук болсо Баткенди коргоп отурбайсың үйгө барып. Азыр уже келген кимдир колдоп атат өзү? Да, салым кошкончу. Биз жактан канча неме кетет? Чеп жактан бюджет Кыргызстандын мисалы. Бюджетине барабар бюджетине тең-тең. Кыргызстанда мигранттардан эң көп акча ушу мигранттардан түшөт экен да. Кожоктон менен эле эртең Кыргызстан барсам эмне кылам деген ойлор толуп туруп атат. Контрагым өтөп барып эмне кылам деген. Мисалы үчүн азыр бу жерде жана гана билимдүү балдар, Кореяден жакшы нерселерин алды ал. Буюрса барып келечекте иштеп аткан балдар да чыгып атат, аз үйрөнүп барып. Бул миграциянын эсебинен канчалаган акча Кыргызстанга кирип атат, кайра ошол акча өзү табылбай сыртка чыгып атат да. Бул деген мамлекеттин өсүшүнө бирден түздөн тоскоол болуп атат. Өз сырттан келген акча иште калбай, кайра товарлар сырттан кирип атат. Кытайга кетип атат, Турцияга кетип атат. Сау деп коюпчу. Ошо опасный бизге. Ушул биз суроо ушул немени узартканга эмне себеп болуп атат ошол? Киришин узарткан, мөөнөтүн узартканга Саясат өзүбүз чечип турган көп маселе бар. Андан сырткары иште дүйнөлүк саясатта биз абдан этият боло турган нерселер бар. Бул ошол эле бажы биримдиги, бул ошол эле көп векторлуу саясат. Кандай принциптерин эмне болот ошону түшүндүрүп берүү. Анан кийин бул жерде дагы бир чоң маселе турат. Бул биз Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө да. Эгерде бажы союзуна кирсек, ал жерде 1 миллиард долларга жакын штраф төлөйт экенбиз. Андан да ашык. Корея жеринде чет мамлекетте иштеп аткан кыргыздарда канчалык деңгээлде кыйналып атканын көрүп, ошо сырткы саясат жана ички саясат маселесине кайрылышка аябай муктаж болуп калдык да. Баардык саясатка аралашышка муктаж болуп калдык. Ошондой эле. Латинская Американ союзу бар. Африканский союз бар. Жанагы Евросоюз бар. Ал бул Евразийский союз түзсө бул өзүнчө бул цивилизация, мисалы үчүн бывший Советский Союз өзүнчө цивилизация. Бул цивилизацияда эмне кабыл алынбайт? Жанагы гей кабыл алынбайт. Россияда кандай запрет болсо турабы, гейлер турабы, жок, кереги жок бизге. Бул биздин бизде жашаган христиан, ислам, буддалар вообще жок деп жауап салып турабы, болбойт деп. Бул өзүнчө цивилизация. Бул максат азыр өзүнчө биригип цивилизация кылбаса, эртең Кыргызстан эч нерсе боло албайт. Один в поле не воин. Тем более 5 миллион эл менен азыр даже мисалы БРИКС деп түзүлдү турабы, чоң геополитика келген БРИКС. БРИКСте почти адамдын 3 миллиард адам жашайт, 4 миллиард адам жашайт. Евразийский союз барып ошол менен баары бир болот. Азыр Вьетнам туру Кыргызстанда шайлоонун учуруна келгенде бир добушту 2 арака 500 сомго сатып берген кыргыздын баягы урпактарынын келечегине акчага сатып бергендер толтура да. Ошонун кесепети бүгүн бизге ошондой тийип атат. Эң биринчи өзүбүзгө акыйкатты алып келсек, уруу кокту колотко, түндүк түштүккө бөлүнбөй, ар бир саясаттын ишине баа берип, саясатчынын, депутаттардын кылып жаткан ишине баа берип, ошолорго баягы акчасын аз кырылбай, мына келечекте 15-жылы ошол парламенттик шайлоо болот. Анткени парламент шайлоону биз таза өткөрүп алсак, биздин мамлекет алсыз эмес. Ошолордун ичинде жашап жаткан биз алсызбыз да. Күнөөнү биринчи өзүбүздөн издесек жакшы болот. Биз албетте баягындай өзүбүздүн сын пикирди, өзүбүздүн көз карашыбызды айтабыз. Бирок ошол эле учурда өзүбүздү өзгөрткөнгө аракет кылсак, баягындай тууганчылыкка же болбосо көп жерде коррупцияга өзүбүз барсак дагы, коррупцияга же болбосо взяткага өзүбүз себеп